Министрлер кабинети социалдык салыктын эсеп өлчөмүн көбөйтүүгө кызыктар. Бул эмнеден кабар берет? Чындыгында төмөн айлыктар бар да. Эми Кыргызстан боюнча экономика министрлиги айтты, айлык 34 000 сом деп. Бирок 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом айлык алган элдер көп эле да бизде. Эми жумушуна жараша. Техникалык персонал болушу мүмкүн, башка жумуштар болушу мүмкүн. Анда бир аз мындай адилетсиздик болуп калат да. Кээ региондордо бизде алтын казган компаниялар бар. Аларды ортомчо айлыкты биз санасак 50 000 сом ушундай болуп калат да. Себеби алар өтө чоң айлыктарды алат да региондордо. Ошол эле чаткалды алсак, аларда ортомчо айлык 50 000 сом болот да. Ошондо алардыкы кереше салыгы 5 000 сом болуп калат да. Бирок салыктын саны эмес, сапаты маанилүү. Салык жүгү жеңилдесе, ишкерлер ачык иштейт. Биз 2006-жылы социалдык төлөм менен кирешеден болгон салыкты кошуп 25% кылдык. Бул пайыз жыл сайын азайтабыз деп сөз бергенбиз. Бүгүнкү күндө 2 салыкты кошуп 20% түзүүдө. Бизде бул салыкты 15%га кыскартуу стратегия бар. Кыргызстандык ишкерлердин 80% социалдык салыктарды жогору деп эсептээрин иликтөөлөр көрсөткөн. Бул көмүскө экономикалык шарт түзөт. Мисалы рейдовый контроль болуп калганда, мисалы компания салык инспектор келди. Ошол жерде тапса, мисалы бирөө иштеп аткан, а бирок ал салык сайтында жок болсо, анда сразу чоң штраф болуп калат да. 10 эсе штраф өсүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай кыла берсе, анда точно бизде көбүнчө компаниялар жабылат. Капитал командасы алдыда социалдык салык темасына сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстанда киреше салыгы минималдык эсебин өзгөртүүнү сунушталып жатат. Азыр ал минималдуу эсептик кирешенин негизинде эсептелсе, эми аны орточо эмгек акыга карап аныктоо сунушталууда. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев билдирди. Мисалы, Бишкек шаарында минималдуу эсептик киреше 12 200 сом деп белгиленген. Башкача айтканда, жаран азыраак киреше тапса, андан бул суммадан киреше салыгы алынат. Киреше салыгы 10%, демек анын минималдуу суммасы азыр 1223 сомду түзөт экен. Министрлер кабинети тарабынан сунушталган өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, минималдуу киреше салыгынын өлчөмү орточо айлык эмгек акынын негизинде аныкталат. Бишкекте орточо эмгек акы 30 700 сом деп белгиленген. Демек бишкектердин киреше салыгы 3074 сомдон төмөн болбошу керек. Эгер айлык акы 30 000 сомдон аз болсо деле. Ортомчо айлык Настатком, улуттук статистикалык комитет ошону санап, Бишкекте азыр 30 000 ушундай ортомчо айлык болуп атат да. Эми бул улуттук статистиканын комитетинин маалыматы боюнча 60% ошол ортомчо айлыктан алынат. 60% бул минималдык киреше өлчөмү деп коет да. Азыр биз минималдык киреше салыкты санаганда 12 000 сомдон санайбыз да. Эң минималдуу киреше салык бул 1200 болуш керек. Мисалы бирөө 10 000 сом айлыкты алып атса, ал в любом случае ошол 1200 сомду салык катары подоходный налогду төлөйт. Эми азыр салык кодекске өзгөртүүлөр болуп атат. Азыр өкмөт айтып атат, биз башкача эми салыкты башкача санайбыз. Эми ортомчо айлыктан биз алабыз деп атышат да. Азыр ортомчо айлыктан 100% алынса, анда бизде ошол эле кирешеден алынган салык бул 3000, практически 3000 болуп калат да. Себеби азыр Бишкекте мисалы ортомчо айлыгы 30 000 болуп атат. Сенин айлыгың эгер Кыргызстан боюнча же ошол регионуңан орточо айлыктан төмөн болсо деле, ошол 12% орточо айлыктан эсептелет деп мыйзамга жазылды. Бул бир жагынан туура, айла жоктун иши. Бирок экинчи жагынан чындыгында төмөн айлыктар бар да. Эми Кыргызстан боюнча экономика министрлиги айтты, айлык 34 000 сом депчи. Бирок 10 000 сом, 15 000 сом, 20 000 сом айлык алган элдер көп эле да бизде. Жумушуна жараша. Техникалык персонал болушу мүмкүн, башка жумуштар болушу мүмкүн. Анда бир аз мындай адилетсиздик болуп калат да. Эң орчундуу бул жерде маселе региондорго болот. Себеби кээ региондордо бизде алтын казган компаниялар бар.
аларды ортомчо айлыкты биз санасак 50 000 сом ушундай болуп калат да, себеби алар өтө чоң айлыктарды алат да региондордо. Ошол эле чаткалды алсак, аларда ортомчо айлык 50 000 сом болуп атат да. Ошондо алардыкы кереше салыгы 5 000 сом болуп калат да. Ошон үчүн өтө оор болуп калат бул региондорго. Ошон үчүн мен айтып атам, эми биз ошого өтсөк, көбүнчө жарандар бул маселени сразу көтөрүп баштайт да, себеби бул өтө чөнтөккө урган ушундай мыйзам болуп атат да. Бирок бул 12% кимге гана төлөнөт, кайсы тармактарга? Бул мамлекеттик эмес тармак, то есть бюджеттен айлык төлөнбөгөн тармактарга, чоң компаниялар, чечелүү компаниялар, тармактарга бул мобилдик жана уюлдук операторлор, тоо кең байлыгы компаниялар, ошол тармакта иштеген банктар, аларга мурунку эле 27.25% салыгы колдонот. Ошон үчүн мен депутат катары сунуш берейин деп атам, эгер кайсы бир тармактын айлыгы төмөн болсо, ал мүмкүн эле ошол 27%ды бирок минималдык айлыктан колдонгондой дагы бир норма киргизип коелу деп мен экинчи окууда сунуш берип атам. Бир аз адилеттүүлүк болсун. Эгер чындыгында орточо айлык 34 000 болсо, 34 000ден 12% бул 3600 сом. Адамдын реалдуу айлыгы 10-15 000 сом болсо, анда 27% бул 2700 сом тегерегинде да. Эми ошонун баарын эсепке алыш керек деген ойда. Бул жерде дагы бир нерсе, салык инспекция биз рейдовый контролду кылабыз деп атышат. Ар бир жумушчу салык инспекциянын сайтында так эле болуш керек да, каттоодон өтүш керек. Каттоодон өтпөсө, мисалы рейдовый контроль болуп калганда, мисалы компания салык инспектор келди, ошол жерде тапса, мисалы бирөө иштеп аткан, а бирок ал салык сайтында жок болсо, анда сразу чоң штраф болуп калат да, 10 эсе штраф өсүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ушундай кыла берсе, анда точно бизде көбүнчө компаниялар жабылат, көбүнчө мындай эле акырын эле иштеп баштайт, каттоодон өтпөй эле бир жерден подвалдан же помещениянын акырындан алып эле ошол жерде көмүскө экономикага кетет да, иштеп баштайт да ушундай. Кыргызстандын мындан бир канча жыл мурун жүргүзүлгөн сурамжылоолор ишкерлердин басымдуу көпчүлүгү, тыктап айтканда 80% социалдык салыктарды жогору деп эсептээрин айтышкан. Дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы дал ушул социалдык салыктардын оор болушу бизнести көмүскөгө түртөөрүн көрсөткөн эле. Кыргызстанда социалдык төлөмдөр жана киреше салыгын кошкондо анын жалпы көлөмү айлык акынын 37,25%-ын түзөт. Демек сиздин айлык акы 10 000 сом болсо, жалпысынан 3725 сомду салык катары мамлекетке төлөп берип, колуңузга 6275 сом аласыз. Сиздин болочок пенсия үчүн төлөп жаткан сумманы чыгаруу үчүн 10% киреше салыгын алып салабыз. 10 000 сомдук айлык акыда ал 1000 сомду түзөт жана бул сиздин айлыктан кармалат. Ошону менен социалдык төлөмдөр же камсыздандыруу төлөмү 2725 сом болууда. Мунун ичинен 10% же 1000 сомду сиз төлөп жатасыз. Анын 800 сому азыркы пенсионерлердин пенсиясын төлөөгө кетет. Калган 200 сом бул сиздин болочок пенсия үчүн топтолот. Ал эми сиз үчүн сиздин жумуш берүүчү социалдык фондко төлөп жаткан 17,25% же биздин мисалда 1725 сомдун 87% же 1,5 сому азыркы пенсионерлердин пенсиясына, дагы 11,5% же 200 сом сиздин медициналык камсыздандырууга, ал эми калган 25 сом эмгекчилердин эс алуу фондуна чегерилет. Ошону менен сиз айына 10 000 сом айлык акы алып, анын 27,25%-ын социалдык төлөм, дагы 10%-ды киреше салыгы катары чегерген шартта сиздин айлык пенсиялык топтомдун көлөмү 200 сом болот. Бул жалпы социалдык төлөм жана киреше салыгынын 5%. Жуудар Омошов кофейня бизнесин иштетет. Пандемияга чейин 500 квадрат метр аянт тейлеген чоң кофейняны иштетип, 30дай кишини иш менен камсыз кылып келген. COVID-19 жоодардын дагы бизнесине залакасын тийгизди. Эми ал чакан жайга көчүп, жумуш орундарын кыскартууга аргасыз болгон. Мөөнөтсүз 2-3 айга тилекке каршы жумушчуларыбызды чыгарганга туура келип калды. Бирок биз ошолорду азыр кайрадан жумуш ордуну менен камсыздап, кайрадан жумушка алып, жумушубузду акырындык менен кайра баштадык десем жаңылышпайм. Булардын азыр социалдык төлөмдөрү бизге залакасыны тийгизбесе да, эми кээ бир деңгээлде оорчулук алып келип атат. Бирок социалдык төлөмдөр маселеси кыргыз бизнеси үчүн пандемияга чейин эле курч болуп келген. Бул ишкерчиликти көмүскөгө түрткөн негизги себептердин бири. Кесепетинде базарда адилетсиз атаандаштык жаралууда. Азыр Кыргызстанда менин билгенимче бир 50%дан көп көмүскө экономикада отурат. Алар эч кандай бир социалдык төлөмдөр жада калса салыктарын да төлөбөйт.
Эми бул жерде эки акыйкатсыз нерсе чыгып атат. Бир, мамлекеттин баягы таза иштеген ишкерлерге болгон бул салык өлчөмдөрүнүн көп болгону, экинчисинен ошол эле таза иштеп жаткан ишкердин жанында көмүскө экономия кылган ошонун конкурентинин эч кандай бир салык төлөбөгөнү. Мындайча айтканда эки сокко жеп атат таза иштеген ишкер. Даже просто экономически. Экономикалык жактан деле ишкер үчүн социалдык салыктарды төлөгөндөн көрө 10% киреше салыгын төлөп койгон жеңил. Мындан бир канча кесепеттер келип чыгууда. Бир жагынан катталбаган жумуш орундарынын саны өсүп жатса, экинчи жагынан салыктардын баардыгы бирдей төлөнбөгөндүктөн айрыкча чакан жана орто бизнеске оорчулук келүүдө. Тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу. Азыркы пенсиялык система бизге совет доорунан мурас калган. Мында бир муун экинчи муунду багат. Мындай адилетсиздиктен улам жумушчулар өздөрү дагы социалдык салыктарды төлөгүсү келбейт. Мамлекет дайыма эле көп салык жыйноого кызыктар. Салык жүгү канча азайса, казынага түшкөн киреше кыскарат деп өкмөт социалдык салык реформасын жүргүзбөй келет. Бирок азыр өкмөт салыкты азайтууга эмес, көбөйтүүгө кызыктар. Бирок Грузиянын тажрыйбасы такыр башка жыйынтыкты көрсөткөн. Грузиянын киреше комитетинин мурдагы жетекчиси Саакашвили реформаларынын катышуучусу Георгий Цхакай мындан бир канча жыл мурун Бишкекке келип, салыкты азайтуу ишкерлерге эле эмес, биринчи кезекте мамлекеттин өзүнө пайдалуу экенин өз өлкөсүнүн мисалында айтып берген. Биз 2006 жылы социалдык төлөм менен кирешеден болгон салыкты кошуп 25% кылдык. Бул пайыз жыл сайын азайтабыз деп сөз бергенбиз. Бүгүнкү күндө эки салыкты кошуп 20% түзүүдө. Бизде бул салыкты 15%га кыскартуу стратегия бар. Биз салык төлөөчүнүн дагы кызыкчылыгын эске алып жатабыз. Ал эми 27% тууралуу айта турган болсок, бул абдан көп сумма. Ошондуктан ар кандай схемалар менен салык төлөөдөн качып жаткан учурлар болууда. Эгерде салыктар эки бухгалтерия менен иштегенге жол ачса, компаниялар да кошумча көйгөйлөр жаратат. Грузияда салыктарды кыскартуу боюнча тажрыйба жакшы жыйынтыктарды берүүдө. Анткени бюджетте болгон киреше көтөрүлүүдө. Декларировать уже не в интересах самого налогоплательщика. Кыргызстанда деле салык көлөмү канча азайса, мамлекеттик казынага түшкөн киреше ошончо көбөйгөнүн көрсөткөн мисал бар. Мындан 12 жыл мурун Кыргызстандын IT тармагы башка бизнес сыяктуу көмүскөдө болгон. Демек, мамлекеттик казынага түшө турган салыктар дагы кыйыр кетип турган. 2011 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркы боюнча атайын мыйзам кабыл алынган. Анда IT компанияларды көмүскөдөн чыгаруу максатында жеңилдетилген салык режими каралган. Мыйзамга ылайык киреше салыгы 10%дан 5%га жана социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү 27,25%дан 12%га чейин төмөндөтүлгөн. Жыйынтыгында иш берүүчү менен жумушчу биригип 37,25%дын ордуна 17% салык төлөп калган. Демек, социалдык салык жүгү IT компаниялар үчүн дээрлик 55%га кыскарган. Жыйынтыгында казынага төлөнгөн салыктар кем дегенде 55%га кыскарышы керек болчу. Бирок жагдай тескеринче өнүккөн. Кийин ушундай эле жеңилдиктер тигүү тармагында иштеген компанияларга берилген. Жыйынтыгында салыктык жеңилдиктерди колдонуп, өз өндүрүшүн кеңейтип, жаңы базарларды багынткан компаниялар пайда болду. Биз 2008 жылы партнерубуз менен баштаганбыз бул жумушту. Максатыбыз өзүбүз сыртта мигрант болуп көп жыл иштегенден улам мекенде бир иш жасаш максат болгон. Мен Россияда иштеп жүрдүм, Казакстанда иштеп жүрдүм мигрант болуп. Биз партнерубуз менен ошол текстиль тармакта соода кылчубуз. Андан ошол өзү соода кылып аткан эле буюмдарды өзүбүз өндүрөбүз деген чечим менен ошол тармакка кирдик да. Биринчи баштаганда 4 машинка менен баштадым. 4 машинка менен баштап, бүгүн 2000 кишиге чейин жумуш орнун түзөбүз. Кантип чоңойткондон туура жолун таптык деп айтсам болот. Биз туруктуу жумушчу издедик. Биринчиден туруктуу жумушчу, жумушсуздук болгон жерде туруктуу жумушчу болот деп, жумушсуздук кайсы жерде өйдө болгон болсо, ошол жерге ишкана ачтык. Ошол жерде бизди жакшы тосуп алышып, колдоп, жакшы жумушту аткарып бергендиктен улам чоңоюуга, жакшы кеңейүүгө жакшы мүмкүнчүлүк болду бизде. Мисалы үчүн бул жакта, мисалы аэропорттон, шаардан 80 километр алыс жакта жумушсуздук бар. Ошол элдер жумушсуз отурган элдерге жумуш түзүп, шарт түзүп, ошолор менен иштешкенге
аракеттенип ошол күнгө келдик. 1 жыл башта садик ачтык. Ал биз садик ачкан айылда анын тарыхында садик болбоптур. Бүгүнкү күнү да жок болчу. Ошол элге садик ачып, ошол эле учурда биздин жумушчуларыбызга дагы ошол муктаждык болгондуктан биз садик ачтык. Бул ырахатты мен башта көргөн эмес экенмин, мен биринчи жолу көрдүм. Ниет кылдым, мен ар бир жылы ар бирден садик ачайын деген максат койдум. Кыргызстанда 76% балдар садикке барбайт экен. Ошол буюрса биз ушул кадамды буюрса жаңы таштадык. Башка ишкерлерге дагы сунуштайм. Ар бир ишкер бирден садик кура турган болсо, буюрса бул көрсөткүчтү ылдый түшүрсөк болот да. Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Кыргызстанды 3кө бөлүп карап көрсөк болот. Бири туризм, бири IT тармагында көрүшөт, бири мен айтам өндүрүш тармагында. Бул алдыңкы 10 жылда текстилде, 10 жыл эмес, андан кийин дагы. Мен алдыңкы 10 жылда дегеним жаңы иш баштай тургандар дагы бул тармакта коркпой баштаса болот. 2020 жылдары Министерство экономиканын айткан сөзүнө караганда эң өзүн тез актай турган бизнестердин бири бул текстил. Өзүн 2 жылда актайт. Ошон үчүн бул тармак биздин сыртка кеткен мигранттарыбызды токтотконго чоң жардам берет. Ошол эле учурда үй бүлөнү бакканга, башка кылганга бул тармак бизге аябай ыңгайлуу, жакшы. Себеби биздин жайгашкан жерибиз дагы бир жагыбыз кошуна Кытай, ошол эле учурда Өзбекстан, Россияга сата турган болсок, аябай чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү Россиянын 6% гана камсыздайт. Швейный производство менен. Анын дагы өйдөгө көтөрө турган болсок, чоң алыска кетпей эле ошол өзүбүздөн эле сатсак мүмкүнчүлүк бар. Ишкерлер көп Кыргызстанда. Көп адамдар иштеткен кишилер бар. Алар баягы официалдуу иштебеген үчүн жабык жүрүшөт окшойт да, мен оюмча. Биз баштан эле ачыкпыз. Эгерде жабык болгон болсоң, ал баягы адамдын өздөрүнө ыңгайлуу болушу мүмкүн, бирок анда маалыматтан да жабыксың, анда сатууда дагы мына ошол биздин ачык болгондугубуздун бир чети сырттан келген коноктор бизге келип, кенен келип көрүп кеткендигинен улам сөзсүз бирөө издеген болсо бизди сунушташат да. Биз үчүн конкуренттер бул Өзбекстан, Кытай, Турция. Негизи кыргыздар биз биригишибиз керек. Биз качан бириккенибизде гана биз күчтүү болобуз. Ошон үчүн биз бириккендигибиз үчүн бизде чоң заказдар келип бизге киргенге мүмкүнчүлүк алат. Эгерде биз ар кайсы жерде ар кандай кичинекей ишкана менен жүргөн болсок, анда бизде көп чоң кардарлар келбейт. Бүгүнкү күнү кыргыз ишкерлеринин көйгөйлөрү башкаруу. Чоңойбой аткандыгынын негизин көйгөйү да ушул. Көпчүлүк ишкерлер чоңой албай аткандын көйгөйү ушул. Баягы бөтөлкөнүн башындагы капкагындай болуп, ошол ишкер негиздөөчү өзү туруп алган учурлар көп. Ошондон улам бул бизнестер чоңойбой атат. Себеби бүгүнкү күндөгү жаштар чыгып келатат. Булар үчүн подход башкача болуш керек. Буларга мамиле башкача болуш керек. Буларга эркиндик керек. Айткым келген нерсе, биз башкарууну бир аз өзгөртүп жаштарга беришибиз керек. Мына ошондо булардын көз карашы дүйнөгө бүгүнкү күндөгү сатууга болгон мамиле дагы бүгүн өзгөрдү. 2020 жылга чейинки сатуунун ыкмасы дордой болгон болсо, анда бүгүнкү күнү сатуунун ыкмасы телефондо болуп калды, же интернеттен сатып калдык. Буну азыр жаштар салат. Ошон үчүн биз бир аз подходду өзгөртүшүбүз керек да. Бул мисалдар көрсөтүп тургандай эле социалдык төлөмдөрдү азайтуу ишкерлерге бизнесте ачык алып барууга мүмкүнчүлүк берет. Жыйынтыгында көбүрөөк салык жыйналып, мамлекет утат. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ишиңизге ийгилик.